Кызын чынжыр менен бутунан байлап үйдө кармап келген кишиге карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык 5-октябрда Ош шаарындагы эс алуу багынын биринде бутуна чынжыр байланган кыз жүргөндүгү боюнча милицияга кабар түшкөн. Ал жерге ыкчам тергөө тобу барып 9 жаштагы кыздын бутунда кулпу менен бекитилген чынжыр бар экендигин аныкташкан. Тергөөдө маалым болгондой, кыз туш алган боюнча сыртка чыгып кеткен. Аны оңой эле чыгарып алган. Ал эми экинчи бутундагы чынжыр кулпулангандыктан чыгара албай жүргөн деп жазылат маалыматта. Окуянын чоо жайын тактоо маалында анын атасы көчөгө чыкпасын деп чынжыр менен коркутуп коюу максатында тушап салганы белгилүү болгон. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 161-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери улантылууда. Маалымат Плюс Спутник эжи сайты. Лунара Мамытова кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Буга чейин өкмөттүн маалымат кызматы Лунара Мамытова кызматтан кетүү боюнча арыз жазганын маалымдаган эле. Белгилей кетсек, депутат Айда Касмалиева, министр Талайкүл Исакунова жана орун басарлары кызмат абалынан пайдаланып, адистер үчүн деп келген чакырууларды өздөрүнө каттатып чет өлкөгө чыгып жүргөнүн айтып чыккан. Бул боюнча башкы прокуратура текшерүү жүргүзүп, министрликти башкарган адамдар дипломатиялык паспортторду жеке кызыкчылыгына пайдаланганын аныктаган. Анда Лунара Мамытовадан да мыйзам бузуулар табылганы айтылган. Маалымат Плюс Спутник эжи сайты. Бурлайдын атасы милицияларга ошол учурда Марсты камакка алга деп айтпаганым үчүн өкүнөм. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев кызын өлүмүн териштирген сот отурумдары катуу ренжиткенин жашырбайт. Мен адвокаттарымды сүйлөтүшкөн жок. Сот отурумда алар милиция кызматкерлери тарапта болгону ачык эле билинип калбадыбы? Сот милиция кызматкерлери Кара Балтада жашайт, ошол жакта иштешет. Буга чейин дала жолу көрүшкөн. Ошон үчүн бири-бирин жашырышы мүмкүн. Милиция кызматкерлери сотто өз күнөөсүн жарым-жартылай эле мойнуна алышты. Бирок аларга шалаакылык беренеси боюнча эмес, кылмышка катышканы боюнча иш козгош керек. Эске сала кетсек, Бишкек шаарынан ала качып чыккан жигиттин колунан бычакталып каза болгон Бурлай 2018-жылы 29 майда жерге берилген эле. Маалымат Булак Назар Ньюс KG сайты.